Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин бир тууганы пара менен кармалган Батыр Сагынбаевди Свердлов райондук соту актагандыгы белгилүү болду. Кактус медиа сайты жогорку соттун эшигин тешип жатып, акыры чоң чиновниктин пара менен кармалган тууганы акталганы жөнүндө расмий жооп алгандыгын жазды. Кыргызстандагы коррупцияга каршы иш-аракеттерди координация кылып жаткан Дамир Сагынбаевдин тууганы Чүй ички иштер башкармалыгында иштеген Батыр Сагынбаев пара менен качан кармалганы белгисиз. Аны Чүй облусунун улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармаган экен. Бирок тууганынын амири мененби Айтор сот актады. Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев президент баштаган коррупция менен күрөш аеосуз жүрөрүн какшаган. Преступники или лица, которые совершили преступление или которые планируют совершить преступление, они должны всегда помнить, что Сооронбай Шарипович имеет твердое намерение бороться с любыми проявлениями преступления, в том числе с коррупцией. И для нас очень неприятно, что несмотря на то, что было принято решение Совета Безопасности, на котором президент открыто сказал о том, что он будет сам лично бороться со всеми плохими людьми, которые продолжают совершать коррупционные и другие виды преступной деятельности, продолжают вымогать, получать эти взятки, и, соответственно, к ним будет вменено крайне суровое наказание за то, что они совершили. Поэтому каждый должен призадуматься о том, стоит ли ему совершать какое-то противоправное действие, прежде чем совершить его. Дамир Сагынбаевдин тууганы соттон акталганын уккан социалдык тармактын колдонуучулары башка дагы чоң чиновниктердин пара менен кармалып, бирок соттон акталып кеткен туугандарын эстешти. 2013-жылы азыркы жогорку соттун судьясы Жаңыл Мамбеталынын уулу пара менен кармалып, бирок кийин кылмыш иши кыскартылган. Жаңыл Мамбеталыны жогорку сотко судья кылып бекитип жатканда депутат Исхак Масалиев уулу үчүн ал кайырмакта экендигин, бийлик каалагандай чечим чыгартып алышы мүмкүндүгүн айткан. Мына Жаңыл Мамбеталы үлгүсүндө айтып кетейин. 2013-жылы баласын камап коюшуп, 2 суткадан кийин кое берип, анан кылмыш ишти кыскартып койду. Мен бекер сураган жокмун, соттобу же тергөөдөбү? Тергөөдө дейт. Демек бул кылмыш иш дайыма күрчөк болуп сакталып турат. Керек болгон учурда кайра козгоп койсо болот. Айрыкча бул коррупцияга тийиштүү иш боюнча чеги жок. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ушул эжекени кармаш үчүн ишти козгоп койсо болот. Демек күрчөктө болуп калды. Соттордун жарымы ушундай күрчөктө жүрүшөт. Тууганы пара менен кармалып, бирок соттон кутулуп кеткендердин бири Бишкектин мэри Азиз Сурахматов. Анын тууганы Свердлов районунун прокурорунун орун басары болуп иштеген Азат Сурахматов 2011-жылы $1,5 миң пара менен кармалган, бирок кийин сот аркылуу акталып кеткен. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев чиновниктерди пара албагыла, аеосуз күрөшөбүз деп кандай коркутса, президент Сооронбай Жээнбеков дагы коррупция менен күрөштө тууганына, досуна карабастыгын айтып келет. Бирок жогорудагы окуялар көрсөткөндөй, чоң чиновник соттордун пара менен кармалган туугандары балдары жоопко тартылган эмес.